Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар? Силер менен бүгүн биз 11-класстар үчүн онлайн сабагыбызды баштайбыз. Урматтуу окуучулар, сабакты баштаардан мурда силер менен мээ чабуул жасайбыз. Кайсы суроого ооба деп жооп берүүгө болбойт. Ойлонуп көрөбүз, кайсы суроого ооба деп жооп берүүгө болбойт. Сен уктап жатасыңбы деген суроого ооба деп жооп берүүгө болбойт. Короз өзүн канаттуумун деп айта алабы? Кана балдар, короз өзүн канаттуумун деп айта алабы? Жок, айта албайт, сүйлөй албайт. Эмнени жасап, бирок жегенге болбойт? Кана ойлонобуз. Эмнени жасап, бирок жегенге болбойт? Сабакты жасап, аны жегенге болбойт экен. Азаматсыңар балдар, эми сабакка көңүл бурабыз. Дептер ручкаларыбызды алып, даярданып алабыз. Бүгүн силер менен биз кыргыз тилинин лексикасын байуу жолдору деген тема менен таанышабыз. Максат: кыргыз тилинин лексикалык байуу жолдору жөнүндө билишет. Ой жүгүртүүсүн өстүрүү менен керектүү билимди, маалыматтарды алат жана ар түрдүү кырдаалда туура пайдаланууга өнүктүрүлөт. Айлана чөйрөнү таанып билүүгө, бирин иш аракетин сыйлоого, туура баалоого, өзүн көз карашын коргоого тарбияланышат. Урматтуу окуучулар, кыргыз тилинин лексикасынын байуу жолдору. Коомдук турмуштагы ар кандай жаңылыктарга карай адамдардын аң сезимин, түшүнүгү өркүндөп турат. Мындай коомдун өнүгүшүнө байланыштуу ар бир тилдин лексикасы байып, жаңы сөздөр, жаңы терминдер менен толукталат. Тилдин лексикасы ички жана тышкы булактар менен байыйт. Лексиканын байышынын ички булактары төмөнкүлөр. Морфологиялык жол менен мурдаттан лексикада колдонулуп жүргөн сөздөргө мүчө уланышы менен, синтаксистик жол менен сөздөрдүн айкашынан жаңы сөздөр жасоо, семантикалык жол сөздөрдүн жаңы мааниге ээ болушу менен, башка тилден сөзмө-сөз которуу, мындайча айтканда калкалоо, диалектикалык жол менен сөздөрдү туура пайдалануу жолу менен, ушулар менен байуу жолдору. Бүгүн биринчи сабагыбызда сиздер менен ички булактарынын байуу жолдору менен таанышабыз. Морфологиялык жол менен кыргыз тилиндеги уңгу жана туунду сөздөрдөн сөз жасоочу мүчөлөрдүн жардамы менен жаңы маанидеги сөздөрдү жасоо, сөз жасоонун морфологиялык жолу деп аталат. Мисалга көңүл бурабыз. Сүрөттө эмнени көрүп турасыңар? Илгич, ил деген биздин сөзүбүзгө гыч мүчөсүн уласак, илгич болуп калды. Карагыла, ил эмне кыл, кайсы сөз түркүмүнө кирди? Ил этиш болду. Гыч мүчөсүн уладык элек, илгич. Илгич эмне? Илгич зат атоочко айланып калды. Мал бул биздин багып жүргөн биздин зат атооч малыбыз, Ч мүчөсүн улады элек, малчы. Ким? Малчы зат атооч болду эле, бирок малды багып жаткан адамды айтабыз, малчы деп. Китеп. Китеп деген сөзүбүзгө кана мүчөсүн улады элек, китеп кана. Китеп кана. Окуу. Окуу деген чу мүчөсүн улады элек, окуучу келип чыкты. Түшүнүктүү болду балдар? Карайбыз. Мүчөлөр менен бир сөз түркүмүндөгү да ар түрдүү сөз түркүмдөрдөгү да сөздөр да жасалышы мүмкүн. Мисалы, уч деген сөз түркүмүндө, уч деген сөзгө, бул суроо беребиз. Уч. Эмне кыл? Уч. Этиш сөз түркүмү, этиш болуп жатат. Эми биз ага гыч мүчөсүн уласак, уч кууч болуп калды. Зат атооч сөз түркүмүнө айланып калды. Акыл.
Akılga biz lu müçesini uladık. Akıldu bolup çıktı. Akıl emne? Akıl zat atouç boldu. Akıldu emne oldu? Sın atouç bolup kaldı balдар. Azamatsыңар. Эми балдар китеп менен иштейбиз. Китептин 125 беттен 157 көнүгүнү карайбыз. Ma, çı, ker, gıç, çu, lu, sız müçөлөрү менен төмөндөгү сөздөрдү жаңы сөздөргө жасагыла, сөз түркүмдөрүнө ажыраткыла дептир. Карайбыз. Ayla, otur, bilim, cumuş, kes, kant, cıldız, at, iş, baş, üy, adep. Kana бардыгыбыз дептерибизди ачабыз да 157 көнүгү деп ушул сөздөрдү мүчөлөргө улап жаңы сөздөрдү пайда кылабыз. Видеону токтотуп туруп жазып алабыз. Азаматсыңар, карайбыз. Отур. Отур деген сөзгө гыч мүчөсүн уладык. Отур бул эмне? Отур. Этиш. Эмне кыл? Отур. Гыч мүчөсүн улады. Отур гыч болду. Эмне? Отургуч. Биз отура турган отургуч. Билим. Билим. Эмне? Зат атооч. Лу мүчөсүн уладык. Билимдүү. Кандай? Билимдүү. Сын атоочко айланып калды. Жумуш. Эмне? Зат атооч. Чу мүчөсүн уладык. Жумушчу. Зат атооч болду. Жылдыз. Зат атооч. Лу мүчөсүн уладык. Жылдыздуу. Кандай адам? Жылдыздуу. Сын атоочко айланды. Иш. Зат атооч. Ишкер адам. Зат атооч. Баш. Зат атооч. Чу мүчөсүн уладык. Башчы болуп калды. Зат атоочко айланды. Адеп. Адепке лу мүчөсүн уладык эле. Адеп түү болуп өзгөрдү. Адеп түү. Адеп эмне? Адеп зат атооч. Адеп түү бул сын атоочко айланды. Балдар түшүнүктүү болдубу? Дептериңер менен жазганыңар менен салыштырып алабыз дагы. Көңүл бурабыз. Өтүлгөн тема боюнча, сөздүк боюнча иштейбиз. Бүгүнкү темабыз эмне эле? Лексиканын байы жолдору кыргыз тилиндеги. Лексиканын байы жолдору деген өзбек тилине которсок, лексиканын боюш манбалары. Ички булактар кайтарабыз, ички булактар, ички манбалар. Тышкы булактар кайтарып коебуз, тышкы булактар, тышкы манбалар. Мүчө өзбек тилинде кошумча деп аталат. Кошумча. Үйгө тапшырма балдар. Бүгүнкү өткөн сабакта эмнелерди түшүндүңөр, эмнелер силерге жакты, кайсыл жерде түшүнбөй калдык. Эмки сабакта дагы улантабыз. Суроолордо болсо, азыр айтсаңар да кайтарып беришим мүмкүн. Бирок эмки сабакта мен силерге бере турган темамын 159 көнүгүнү аткарып келесиңер. Сүйлөмдөрдү көчүрүп жазасыңар. Морфологиялык жол менен жасалган жаңы сөздөрдүн астын сызып келесиңер. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен соңуна чыкты. Рахмат балдар.